Досой синема тартуулайт. Бул биздин башкы бухгалтер, Айна эже. Ал абдан боорукер, бирок ушакка жакын. Зарина болсо Одель Кадров. Анын татынакай башында ар түрдүү идеялар көп. Аким байке башкы сүрөтчү. Ал киши кечке телефондон колу бошобойт. Жумушун качан жасаганын да көрүнбөйт. Шафиня! Саламатсызбы, Спасибо, Нурматовна. Жаныбекти уволить. Саламатсызбы. Жаңы кризис менеджер Баратбаев. Жаңы зам, жүрүңүз. Вика 2 кофе. Дурочка. Кризис менеджер катары 4 чоң компанияны банкроттуктан куткарып чыккан. Алардын арасында Азат корпорациясы, Пирамида телекомпаниясы. Сиздин татынакай келбетиңизге жарашыктуу кийим керек экен. Пирамида телекомпаниясы. Үнүңүз да сонун экен. Ананда ар бир ишкананын же фирманын коллективин жакшыртуу боюнча мыкты кеңештерди берет. Коллективиңиз тууралуу биз сиз менен кызуу талкуулашыбыз керек. Урматтуу Баратбаев мырза, сизди ишеничтүү адамдар сунуштаган. Сиздин максат биздин фирманы сактап калуу. Билбейм, кабатыр болуп жүрөм. Журналда сатылбайт. Кадрлар токтобой атат. Жакында банкрот болом деп корком. Мен барда эч кабатыр болбоңуз, чырагым. Сизди профессионал дешкен. Анан дагы жеткен катын поз дешкен. Сиз лишний движение кылбаңыз. Жакшы иштеп бериңиз. Сиз калган сумманы төлөп берем. Катын поз орой угулат экен. Мен болгону гана аял затын урматтаган, аял затын сыйлаган жана аял затын бартаган адам деп койсо болот. Мен жумушка даярмын. Сиз фирмадагы каалаган кызматкер менен байланышып, каалаган информацияны алсаңыз болот. Бара бериңиз. Билгем ошондой болорунчу. Кой тур, анан чалчы, бирөө келди. Анан чалчы, анан сүйлөшөбүз. Келиңиз. Кризис менеджер.
ылдыйраак. Алтын ажеке, ылдыйраак. Ай, нериңе банка койдурбасаң, нериңе туз толуп калыптыр. Ылдыйраак эметиңизчи, сонун сары майданда жыргал тура. Ай, тигинеңер күйөөсүн ойнош менен кармалды дейсиңерби? Ай, кармагандагычы, өзүнүн үйүндө, өзүнүн төшөгүндө, өзүнүн шейшегинде кармалып атпайбы, спальныйда. Эми түшүнүктүү. Аныңар эркектерди жактырбай турбайбы? Жактырбайт деп коет. Жактырмак түгүн ал жек көрөт. Аныңарды эрге бериш керек. Туура айтасың, ай, аны дегенчи, сен дагы араштырып жанагы аялдары кетип калган эркектер болсо деле ушул бирөөнү тапчай. Ой. Сиздин көзөрүңүз кобулжуйт экен. Ар убакта ар кандай болуп. Ооба, ошон үчүн кийим тандай албай кыйнала берем. Баса, жаңы сөкө алдым эле. Көздөрүмө жарашат бекен? Чынды айтканда, чечип эле койсоңуз жакшы болот. Эмнеге жарашпайт бекен? Жок, аны кийгенде өтө эле сулуу болуп кетет экенсиз. Анан мен иштей албай калам да. Абу Акматов Нурбек силерде иштейби? Мен муну жакшы тааныйм. Акматов биздин экспедитор. Үйлөнгөнбү? Жок, бойдок. Түшүнүктүү. Иш убактысы да бүтүп калган экен. Зарина, жумушубузду башка жактан улантпайлыбы? Макул. Мен сизди кофейняга чакырам. Анан тиги эрте менен турса, баланын көздөрү кыпкызыл болуп, уйкудан калган турбайбы? Анан эмне дейт? Анан окуучу айтып атпайбы? Эже, мен дагы бир жолу аракет кылып көрөйүн деп атпайбы? Жакшы, бияк бүтүп калды. Омей, бүтүп калдыбы? Ооба. Ай, молодец. Жакшы, рахмат. Бирок сиздин айтканыңыз туура. Тиге срочно күйөө таап бериш керек. Кой, иштели анда. Привет, Алтышка. Кандай Сежа? Эмне жаңы журнал чыктыбы? Шефте эмне бирөө барбы? Жарым сааттан бери урушуп атышат. Неге? Кой, анда мен анан эле келейин, бир толу. Эметкенде бошогондо чалып кой, макулбу? Макул. Кстати, кеш тойдон. Ай, сен дагы эрге ти, карадалы болуп каласың. Рахмат. Мен сизге дагы айталайм. Сиздин отчетуңуз абсурд. Менин жеке жашоома кийлигишпеңиз. Асель Урматовна. Сиз аша чап атасыз. Мен проблеманын маанисин таптым. Себеп ошондо. Сиз менин фирмамдагы проблема менен жеке жашоомдогу проблеманын экөөнүн аралаштырбаңыз. 100% байланышы бар. Бул проблема ошондо. Мен турмушка чыкпайм. Түшүнсөңүз, бул жаңылык, бул нонсенс, бул акылга сыйбаган нерсе. Эртең эле барып күйөөгө тийип алга деген жокмун да. Эртең да эмес, бүрсүгүн да эмес, эч качан. Тем более мен эркектерди. Эркектерди? Эркектин баары алдамчы. Сиздики туура эмес. Татыктуу эркектер толтура. Толтура? Кана? Мен көрбөй атам, кана? Жакшылап карап көрүңүз. Мен түшүндүм. Сиз кокусунан өзүңүз тайып жаткан жоксузбу? Бай болгур. Мен деген кантип эле ушу өзүмдү айтайын. Офисте жүргөн толтура жигиттер бар. Сиз мени абдан таң калтырдыңыз. Демек проблемам баары менде турбайбы? Анан чалам.
Ошондой го кыязы. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бирде эркек аялына чайлык тарабынан кысымга, куугундукка чыдай албайт. Байкуштар, гендерлик кордоо деп айтыңызчы. Жөн анчалык кордоо тур эмес да. Эй, силерди так ошентип кармаш керек. Эркектин баары саткын. Бар эле мага окшош эмес да. Мыкты жигиттер деле бар. Мен бош эмесмин атам. Коңузчу кайыкта жумокторду айтпаңызчы сиз мага. Сиздин офисте мыкты кызматкерлер бар. Ким? Сиздин офисиңизде мисалы Нурлан Акматов деген жигит бар. Жанагы экспедиторбу? Мыкты жигит, мыкты жигит. Эй, ал деген жоопкерчилиги жок. Дайыма кечигип жүрөт. Калптын ар кайсы башын айта берет. Мен аны мурунку офистен бери тааныйм. Шопур болуп иштечи. Нурбек бир жолунан адашкан адамды бул нормальный жашоого кайрап келип койчу. Анын сөздөрү адамдар үчүн дары. Коюңузчу болбогон жомокту. Барыңыз жумушуңузду кылыңызчы. Чарчадым. Асель Урматовна. Мен сизди кафеге чакырам, ошол жактан сөзүбүздү уланталы. Кафеге? Сиз мененби? Эч качан. Туй. Таптакыр эле акмак турбайт экениңер. Мен шок болуп эсим албады. Жер асты үстү болду. Анан эмне кылдыңыз? Мен мамама ыйлап бардым. 1 ай бою төшөктө жаткам. Ыйласам, ийим чыкпай калганда анан эсиме келдим. Мен сизди түшүнөм. Ыйласа ии жок аял эмес. Көкүрөктөгү жүрөгүм эңсирип калды. 2 жылдан бери ушундай акыбалым. Башыңыздан оор нерсе кечирипсиз. Анан силерге кантип ишенсек болот дейсиз? Айла жок. Кечирип, жаңы жашоо түзүп, жаңы турмуш куруп, бел байлаш керек. Сиз күйөөңүздү кечиришиңиз керек. Жок. Аны уккум да, эстегим да келбейт. Айтпаңызчы мага. Жо, макул. Башка нерсени сүйлөшөлү. Баса. Кече Акматов жөнүндө бир нерсени айтып баштадыңыз эле. Нурбекпи? Ал жакшы адам. Коюңузчу, дайыма эле кечигип жүрөт. Ар дайым бирөөлөрдүн проблемаларын эле чечип жүрөт. Бир жолу машина менен баратса, бир адам жолдун боюнда отурат эмиш. Байка, абайлабайсызбы?
Кандайсыз? Байке. Байке, жүрүңүз эми. Четке чыгалы biraz. Туруңуз. Кана? Баракелде. Келиңиз, могу жерге отуруңуз. Келиңиз. Үйүңүзгө жете аласызбы? Байке, ушунчалык ичпей эле коет белеңиз. Келиңиз, мындарап отурсаңыз. Мейли. Мен анда жылайын, Байке. Агайлаңыз. Ооба. Уктум сени. Бүгүн эрте бошодук. Бүгүн. Эмне боло барайын? Опой. Тиги Байке дагы эле кете элек го. Ким? Оу. Бир аздан чалайынчы азыр. Жарайт. Байке, туруңуз. Кана? Саат 2 болду. Кана? Туруңуз. Мен токточу. Жакшынакай эле Байке экенсиз. Ичпей эле койбойсуз, түштөн бери отурасыз. Мен негизи каердемин? Жакшы болуп калдыңызбы? Токто. Жүрүңүз машинага. Үйүңүзгө жеткизип коеюн. Токточу. Буткимга. Эч нерсе болбойт Байке. Отура бериңиз. Байке, кайда турасыз? Жашаган жериңиз кайсы жерде? Дордойдо. Дордой? Дордойбу? Бир кыз жери Байке. Бай өтүп барат, көрүп калбадымбы? Агама окшош экенсиз. Ал маркум байкуш кайтыш болгонуна 2 жыл болду. Арты кайырлуу болсун. Үй бүлөңүз барбы? Бар. Жакшы. Бир уулум бар. 1 класска барат. Анда ичпешиңиз керек экен да. Татынакай балаңыз бар экен 1 класста. Болсун. Шаар ушундай болуп калды. Сизди каяка? Дордойго алып барайынбы? Ооба, рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы. Сиз олтуруп туруңуз. Мен азыр кирип чыга калайын. Эми сиздин үйүңүзгө кеттик. Рахмат, кеттик. Ой Байке, токтоңуз. Жана магазинге кирбедим беле? Түм эле койбойт белең. Бул сиздин уулуңузга. Жакшы. Сен үйгө кирип чай ичип чыкпайсыңбы? Ой, рахмат. Эмкиде кирейин. Агама абдан окшош экенсиз. Жакшы туруңуз Байке. Жолу канча? Рахмат. Эч нерсе эмес.
Тұршы нары. Темсілеген ақпақ. Қайта жүресің? Бар нары. Ай! Oğlum. Gel. Gel bak. Ме, Мұсаға. Dilava, sen jigitsin da. Jigitsin da. Altınım benim. Erten parka varabız, Altınım mı küçüğüm mü? Siz бирөөгө бооруңуз ачып ыйладыңыз. Демек сизде аял затка тиешелүү сапаттар бар экен да. Нурбек ушундай жигит деп эч оюма келбептир. Туура, Нурбек ушундай жигит. Анан да үйлөнө элек. Башы бош. Сиз менден мурда өзүңүздү билиңизчи. Эң киче бойдоксуз. Кир. Чоң рахмат. Мен азыр коридордон келатып Нурбек Ахматовду көрдүм. Өтө сүйүнүп алыптыр. Айлыгыбызды көтөрүп берди деп. Биз ошентип кызматкерлердин айлык акысын көтөрүп стимулдап турабыз. Дагы фирма боюнча эмне сунуштарыңыз бар? Бар. Реклама бөлүмүн түзүп, ошол жакта бир аябай шайыр шаңдуу, адамгерчиликтүү адамды коелу деп Зарина Мусаеваны сунуштайт элем. Зарина? Ал деген кадр башчысы да. Ошол себептен улам ушул кишини койсокпу деп атам. Ойлоп көрөйүн. Дагы эмне сунуштарыңыз бар? Дагы ошол коллектив бүгүнкү күндө 2 жылдан бери эч жакка барбай салбаптыр. Топого дегендей. Мен сунуштайт элем бир лыжа тебели деп. Кайыктагы лыжа? Отчет чукулдап калса? Эми буга ашып кетсе бир эле күн кетет. Жана ошондой эле чоң таасирин жумушка да берет. Коллектив дагы өзүн кадимкидей жакшынакай сезип калат. Мейли ойлонуп көрөйүн. Ал жака жетекчи кылып сүрөтчү байкени койсокпу дейм.
Аким Байсаловичтүү. ооба. Ал деген жоопкерчилик сизде. Колунан соткасы түшпөйт. Мен оюмча подкалбычный го дейм. Аялы менен кечке сүйлөшө берет. Аялы менен сүйлөшпөйт ал киши. Анан эмне, ойношу менен сүйлөшүү кызык экенсиз. Ойношто жок ал кишини. Ойнош дегенди да жеп көрөт. Аким Байсаловичке бай бир күнү бай заказчик жолугат. Биз үчүн бул өтө маанилүү сүрөт. Биз сизге ишенебиз. Кабатыр болбоңуз. Баары ойдогудай болот. Балдары жолто болбосун деп аларды ойногону айдап жиберет. Аким Байсаловичтин канча баласы бар экен? Анын 2 баласы бар. Бирөөсү 12 жашта, бирөөсү 6 жашта. Ошентип балдар эшик ойногон кетип калат. Сага эмне керек? Мен компьютер ойнойм, атам берди мага. Бунун эмне кереги бар? Мен алыс жакка барам да. Байке, мен деле компьютер ойногум келе атпайбы? Сен чарчайсың, анан ыйлайсың. Ыйлабайм. Ыйлайсың. Ыйлабайм. Мен айтып атам, ыйлайсың. Ыйлабайм дейм. Сен баары ыйлайсың. 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 Мына көрдүңбү, ыйлап атасың. Мен ыйлаган жокмун. Азик, жылан, жылан, ордуңан жылба. Токто, жыл артка. Атка жыл. Кач үйгө. Азик байке.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Азик, болчу жерде. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Азик, мен сага мороженое ача берем. Үйгө барасың, Мен компьютер ойногум келе атпайбы? Опа! Кана байке турчу. Мен соткам. Урду алдыңбы? Кана, бул менин телефонум. Кайсы районун болосуң? Урду Берсең байкеме, тишпей келе. Берсең. Тишпей келе мен байкеме. Опа! Кетейин, барчы. Чөнтөктөн өре, чыгарчы бай. Тишпей келе, тишпей келе. Мен байкеме. Тишпей келе мен байкеме. Азик, кач үйгө. Турчу сени. Кач. Кайсы районун болосуң? Берсең. Актан алың. Ал кичинекей чычкандай болуп качып баратат. Азик. Кайда жүрөсүң? Азамат. Түнү менен издедик сени. Акылың ордундабы? Ийниңди эмне жалгыз таштайсың? Бети баш тытылып, үйгө ыйлап келди. Азамат. Кандайча? Үйгө барды. Кайда жүрдүң? Азамат үйдө. Качан барды?
Азамат экөөбүз түнү менен издедик сени. Ал машинада уктап атат. Азамат. Алло. Табылды. Үйдүн жанынан. Азыр келебиз. Жетишет бас үйгө. Байкуш Айкин Байсалович, кандай гана кабатыр болсо керек, Аял турасын айтпадыңыз го? Ал кишинин аялы жок. Эки баласын жалгыз чоңойтуп атат. Аким Байсаловичтин аялы жокпу? Ане, кайтыш болуп калды эле. Жок, ал түрү эле. Башка бирөөгө тийип кеткен. Кантип кетип калган? А балдарычы? Болгондо дагы Аким Байкенин эң жакын досуна тийип алган. Коюңузчу. Шундугу кургур. Ошон үчүн кечке эле балаларына чалып, ай сабак окугула, ай тентек кылбагыла деп контролдоп турат. Эң жакын досуна тийип алган. Кызык экен. Бир сөз менен айтканда, Нурбек дагы, Аким Байке дагы татыктуу эркектердин катарында турган адамдар. Анан экөө тең жалгыз бой. Сиз дагы эле мени турмушка бере албай кыйналып атасызбы? Экөө тең турмушка түз караган карапайым жигиттер. Бирөөсү адамдардан жардамын аябаган. Экинчиси болсо башынан аялын саткынчылыгын кечирип, жашоодо шайыр бойдон калган оптимист адам. Экөөнүн кимисине сиздин жүрөгүңүздөн орун табылат болду экен. Коюңузчу эми. Макул. Аким Байкени жетекчи кылып шайлайлы. Макул. Бүгүн концерт кинону коюп эле жөн эле тамактанып музыка угуп отурсак кантет? Мейли. Ошентип эле анда. Кечиресиз, мээриге айдап коесузбу? Рахмат. Жигиттер болуп жүрбөсүн? Алло, мама. Мен бош эмесмин. Кийин чалам өзүм. Ого куй. Мамасы менен да ушинтип сүйлөшөбү? Срочный бирдеме болсочу? Суранам. Мага акыл үйрөтпөй эле коюңузчу. Акыл үйрөтүүчү толтура жаш кыздар бар. Акыл үйрөтпөй эле? Тигини. Айжан деген акылы кем кыз бар. Акыл үйрөтсөңүз ошого жумуштан кийин кафеге алып барып үйрөтө бериңиз. Бирок мага эмес. Кош. Мен артыман уже тынчылар жүргөн экен да. Ол деген менин жумушум. Мага баары бир. Мен маалыматты ушинтип табам. Мага кызык эмес. Цифралар такыр туура эмес. Бир жолу да так ушундай окуя болгон. Секретарша мененби? Бир жолу мен Искен деген досума бирөө телефон чалат эмиш. Ал тойдон кийин келип уктап аткан кези. Ал жумуш десе жумушка тойбогон, оюн десе оюнга тойбогон. Жакын жоролу досту жакшы жигит эле.
Экөөбүз каяка мектепке баралыбы, Ооба, мектепке барып, китеп окуйм. Кандай окуйсуң чоңойгондо? 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. О, азамат. Чоңойгондо сизди багам. Ушул мени багат кайсы барам. Мектепке барасыз, чоң ата. Ооба, барабыз мектепке. Кайсы мектепке? Мына балдар окуп атпайбы? Ошол окуган мектепке барып. Сен да окуйсуң, Ооба. 2, 3, 4, 5. Ай, азамат, мени багасың сен, чоңойгондо. Ооба. Жүрчү, чоңойненкине бир кайрылып коелу. О, жаңа. Салима жаңа. Асан Акун, сенсиң бе? Ооба жаңа. Кандай, жакшы турасың бу? Жакшы, жакшы. Шүгүрчүлүк. Өзүңүз дениңиз сак, аман эсен турасызбы? Могу неберем эле мектепти көрөм деп эле жанымды койбогонам. Көргөзүп келейин деп бастым эле. Неберең экөөң сейилдеп жүргөн экенсиң да. Ооба жаңа. Бул бала чаканын колунда чүрпөлөрдү эркелеткенге не жетсин. Баса Искендер көрүнбөйт го жаңа. Алло. Жакшы эле экен. Рахмат. Жаңыдан келип отурабыз. Эми шаардын центри шаарда ошол эле да. Ким андан көрө ал тууралуу кийин сүйлөшөбүз. Менин товарларым эмне болуп жатат? Жакшы экен. Болот. Рахмат, жарайт. Болуп туранда. Аларга эскерттиң да, Тети жерге койгула, Акырын көтөргүлө, сындырып албагыла. Мен биякта эле. Канча дейсиң? 50 000 бе? Хорошо. Факс менен жиберип кой, жарайт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, кандайсың, Кайда жүрөсүң, Жакшы, жүрөбүз. Өзгөрүпсүң ғой. Жакшы. Иш кокодон мына. Шикарный го офис. Эми бияк бардак кеми. Жүр, тяка кирип кенденирээк сүйлөшөлү. Мейли, тиякта да барбы? Бул жака. Кир. Мына биздин жаңы офисибиз ушул. Кел өт. Келче маселең. Кайсыл шамал айдап келди? Жөн эле, амандашып коеюн деп келгем. Аның дурус. Чай ичесиңби же кофе ичесиңби? Чайды эле ичтим, жаңы эле чай ичип келдим. Эми ушунча келгенден кийин чай ичип кет. Айдана. Мында 2 чай алып келчи. Азыр. Сүйлөп олтур. Анан эмне жаңылыктар бар? Саламатсызбы? Кел чайга кара. Картошка айдалып жатат айылда. Жакшы экен. Аяш кандай жүрөт? Дурус. Жакшы эле. Кудайга шүгүр жашап атабыз. Берки кичинекең чоңоюп атабы? Чоңоюп калды. Чуркап да калды. Сүйлөп атат. Өзүңдүн үйлөнөйүн деген оюң барбы? Алдыгы бурчка койсоң, бурчка. Ошол жерге. Айылга барбаганы канча болду дейги? 2 жылдай болуп калды го. Искендер Мусаевич. Апаңдан кабар барбы? Да. Келишимге кол коюп коесузбу? Келип калдыбы? Ким товарларды тездесин, макулбу? Айтып кой, Макул. Эмне дедиң? Мен жылайын доске. Дайым эле келсең эле кетип каласың да.
зарыл иштер бар, жумуштар бар, бошобой, мен да бошобойм. Сенин да колуң кармабайын. Мейли анда. Иштейли жумушка барып. Бир шашпай Кудай буйрса жолугабыздар. Сырдашып олтуралы, э? Давай, мейли анда. Амин. Келгениңерге чоң рахмат. Ладно, пока. Ага, болду. Ладно, брат, игилик. Давай. Жолугушканча. Кай. Хоп. Ой, рахмат, силерге рахмат. Келбей. Эч нерсе эмес. Түш рахмат. Көрүшкөнчө, пока. Чтобы попробовать поймать взорвавшуюся звезду, НАСА запустила Stardust.
Алло. Алло. Искен. Бул ким? Бул менмин, апаңмын. Ай апа, жарык деле чалбайт белеңиз. Саат канча болду азыр? Балам. Мындан 30 жыл мурун ушул күнү ушул саатта жарык дүнүйөгө келгенсиң. Туулган күнүң менен. Алло, апа. Апа, мен сізді жақсы көремін. Чоңыңды сізді бағам. Жаныңыздан еш шығы кетпейді. Жаныңыздан еш шығы кетпейді. Апа. Садағаң кетіп қалайыным. Қағылып садаға кетіп қалайыным. Қандай сапа ке? Әрекетіңді алайын. Қандай сапа? Жақшысызбы? Жақсы балам. Оралай жүресіз апа. Оралай жүресіз. Жақсы апа. Мен солың жақсы бол. Жаман екен. Қандайсыз? Ооба, жакшы. Кече Майя эженин үйүнө барып келдиңизби? Жок, кандай мам? Мени билесиз да. Анан кайсы сериал? Кыялдар? Жок, апа, көргөн жокмун. Билесиз да, мен телесериал көрбөйм да. Я. Берсеңиз. Алло. Саламатсызбы? Мен Асель Урматбекованын орун басары болом. Ооба, көрдүм. Акыркы сериясын көрдүм. Самат согуштан кайтып келет. Салтанат болсо кош бойлуу болот. Ооба. Айылдан алар чоң байрам беришип, чоң той кылышат. Элдин баары кубанычта болушат. Сиз да көрүп туруңуз. Көргөндө мен дагы сиз менен байланыштырайын. Сизге чоң рахмат. Телефонду Асель Урматовна берейин. Жакшы көрүңүз. Алло, мам. Ооба. Макул анда. Кечинде байланышабыз. Апам сизге аябай ыраазы. Рахмат. Эчтеке эмес. Асель Урматовна, менде сизге бир сунуш бар. Бухгалтердин ордун алмаштырбайлыбы? Туура айттыңыз. Ошону мен дагы ойлоп жүргөм. Айнеже биздин кызматкерлер тууралуу бардыгын билет. Ошону кадрлар бөлүмүнүн башчысы кылсак жакшы болот. Башкы бухгалтерчи? Мен Искенди чакырмакмын. Ал мыкты адис. Сиз чын эле профессионал окшойсуз. Зарина менен сүйлөшсөм аябай кубанды.
Ушул бухгалтер туурасында дагы туура айттыңыз. Реклама боюнча дагы жакшы иштер болду. Бизге эми чынында эле акылдуу бухгалтер керек. Ооба. Акыл десе акыл бар, бой десе бой бар. Эң негизгиси башы бош. Ошонусу абдан кызык экен. Рахмат. О, Кудай ай. Сиз ошону такыр койбодуңуз го? Мен күйөө издеген жерим жок. Андай татыктуу күйөө да жок бул заманда. Мен азыр жумуштуу гана ойлойм. Сиз абдан таза, боорукер адамсыз. Сизге калп айткан жарашпайт. Билбейм. Кээде ушундай ойлор болсо керек. Сиз ушунчалык таза адам экенсиз. Сиз бактылуу болууга татыктуусуз. Бактылуу болууга? Ооба, мен бактылуу болууга татыктуумун. Ошону көп ойлойм. Сиз туура айтасыз. Мен да башкалар ошо бактылуу болгум келет. Жар күтүп, чырактай болгон балдарды төрөп, өзгөчө кечинде түндө жалгыз жатканда укталбай албай чыгам. Эмнеге мен жалгызмын? Кайсы күнөөм үчүн? Ойлонгонум башым маң болуп калат. Жумушта олтурганда да ойлоном. Ошон үчүн иштей албай атам. Сиз аял затынын асылысыз. Сизди баалаган, сүйгөн эркек керек. Ооба, мага татыктуу боорукер, сүйүктүү жар керек. Мени кечирип коюңуз. Мунун баарын мен сизге эмнеге айттым? Айсел, мен сиздин досуңузмун. Биздин Кыргызстанда татыктуу эркектер бар. Ал эми сиздин колуңузда жакшы иштеген жигиттер бар. Мен сизге 3 жигит жөнүндө айтып бердим. 3 тең жакшы адамдар. Ооба, билем. Алар 3 тең жакшы жигиттер. Бирок эркектерди байлык акча бузат окшойт. Башында мен мурунку күйөөм мыкты жигит болчу. Акыл десең акылдуу. Баарын түшүнгөн. Анан дагы сүйүп күйүп үйлөнгөн. А мен да келесо бүт жан дилим менен сүйдүм эле. Мен байлыгымды каалагандай чачты. Ушул байлыгым бузду аны. Мен сизди түшүнөм. Мен байлыгымды эмес, мени сүйгөн жигит болсо жакшы да. Айсел Руматовна, сиз чарчадыңыз окшойт. Ооба, башым ооруп атат. Эртең мен сизди бир жигит менен тааныштырайын. Дагы кимиси? Жөн эле алыстан көрүп коесуз. Ал адам үчүн бул жашоодо тири жүргөнү өзү чоң белек. Макул. Сиз айткандай болсун. Сүйлөштүк. Бүгүн офиске искен келет собеседование. Мен айткан сумага көндү? Тигине тетиги стоянкада турат. Ошол жака айдасаңыз. Салам алейкум. Көрдүңүзбү? Аябай шайыр жигит экен. Ооба, туура байкадыңыз. Бирок буга чейин ал кадимкидей эле жигит болчу.
эмне карайсың? Бүгүн канча таптың деп сурай албай атасыңбы? Бүгүнбү? Сураганда эмне? Өзүң билесиң да. Кенжегүл мектепке барган жок. Ага тапичке качан алып беребиз? Бут кийим. Сенин апаңа дары керек. Сапарга шым, сага көйнөк. Дейгим керек жеткирем. Квартиранда төлөш керек. Мына болгон ушул. Эми кантип эле? Чыдаш керек. Билем. Аллах ар бир адамга ырызкы берет. Аман болсок бирдеме кыларбыз. Аллах ырызкы берет дейсиңби? Ушунча адамды кийиндирип, тоюндуруп багып атпаймынбы? Мен тапкан баарыңарга жетишпейт. Мен жалгыз, силер көпсүңөр. Силер абдан көпсүңөр. Тоба кыл, Мукан. Мейли. Бүгүн анда чай пай ичип аларбыз. А мен эртең жумушка чыгам. Апамдын акыбалы оор. Я был у него под колпаком, но именно он сделал меня сильным. Знаешь, Эрик, с мамой было тоже не так-то просто. Она хотела, чтобы я учил 3 языка, занимался балетом. И только потом карате. Мне ее не хватает. Жаль, они не увидят, как я выиграю чемпионат. Что ж, старший брат, они никогда не ладили. Но у нас все по-другому. Они бы гордились нами. Да. Ты прав, братишка. Ата, жүрүңүз тамакка. Ата. Пойдем. Мен де тамак жасаштым. Койчу. Алтыным менен. Акылдуу кызым да. Жүрүңүз тамакка. Туп-тура миң бүгүн эң акыркы күн. Мен жөнөйүн.
Қалғаны қайда? Уақыт берші, сұранам сенден. Мында болбойт. Кечинде машинаңды алам. Подайте ради довольства Аллах. Подайте ради довольства Аллах. Подайте ради довольства Аллах. Подайте ради довольства Аллах. Жоғал көзге көрінбей. Мен кичинекеймин. Кичинекеймин. Мый. Бошсың бу? Ооба. Тез ку ашуға барып келіш керек. 10 000 сом жетеби? 10 000 сом? Кеттік ақсақал. Іштеріңіз бар, баба. Терезені ашсаңыз болады. Isық. Ай, ушу біздің жолдор. Оңдай берішет, қайра бұзыла берет. Ақсақал, құда түшкен оратас ба? Иничек, бір сұраныш бар, ұғып тұр. Егерде еш дерсе сұрабай айдасаң, мен үстіне 1000 сом қошып берем. Түшіндім, ақсақал. Мен сізден еш нәрсе сұрабайым. Жоқ деген радио оқсам болу? Радио? Ұға бер. Тоқточу бұрылыштан. Ақсақал, төлеп қойыз бұ? Күте тұр. Азыр келем.
төлөп деле койбойбу? Мы прерываемся на экстренное сообщение. В селе Октябрь взорвался газовый баллон. Обрушен жилой дом, но возгорания нет. На месте происшествия работают все экстренные службы района. На данный момент есть предположение, что под завалом могут находиться люди, пожилая женщина и девочка. О, ақсақал. Сізді күнін ап келгенге даярмын бұл жерге. Жана унчукпай. Бары бітті. Я. Машинаны мықты айдайт экенсиң. Мына ақсақал, мен визиткам. Мен бардық жұмысқа даярмын. Ова. Жол деген бұл қызық нәрсе екен. Эч қачан билбейсің. Ким менен кетесің, қайда кетесің? Таушмақ. Шеф менен байланыштырчы. Здравия желаю. Баратам рапорт жазғаны. Эчтеке эмес. Чоң рахмат. Билесіз бе? Бұл тұрмышта эмнени тилесең, ошол келет турбайбы? Кудай Таала берем десе бүт төгүп салат экен. Мен мисалы бир үй бүлөнү жалгыз багам. Аялым, балдарымды, кайненем бар. Мисалы, бүгүн таң эрте Кудайдан жакшы клиент сурагам. Ошондой эле болду. Кудай эмне берсе, ошого ыраазы болуш керек. Мен ыраазымын. Азыр сизди жеткирип, үйгө барам. Балдарымды сагынып кеттим негедир. Аксакал. Дүкөнгө барып келейинчи. Каршы эмессиз бе? Эмне, шаарда дүкөн жокпу? Бар деңизчи. Менин үйүм шаарга жетерде да, октябрь айында. Ойлогом, буюмдарды үйгө таштай кетсем деп. Макул, 10 мүнөт күтөм. Рахмат, аксакал. Мен кайненеме дары алып батыле чыгам.
Айрытал канча турат? 215. А силерде андан кымбатыраак барбы? Honda Ritz бар. Кымбат да 800 сом турат. 800? Ооба. Экини бериңиз. Рахмат. Жакшы алыңыз. Курчакты көрсөм болобу? Бериңиз. Как уже ранее сообщалось, в селе Октябрь произошла трагедия. Взорвался газовый баллон в одном из частных домов. Завалы полностью разобраны, обнаруженные тела опознаны. Это 80-летняя женщина и 7-летняя девочка. Причиной взрыва могла послужить неисправность газовых приборов. Байке, мен келдим. Азамат. Азыр шаарга жетебиз. 5 минут отурсак болобу? Байке, тынччылыкпы? Дары кымбат бекен? Асмандын башы 800. 2 пачка алдым. Кайненемден аямак белем. Кайненең канча жашта? 82-де. Алтынай улуң киши, жакшы адам. Сенин кызың да бар, туурабы? Кайдан билесиз, аксакал? Менин жумушум ушундай. Баарын билем. Түшүнөм. Эх, байке, мен ушундай кызым бар, мен үчүн ишенесизби? Кызым бир тең, калганы бир тең. Эх, сагынып кеттим. Азыр кайрылып анда курчагын таштай кетсек болобу? Албетте. Анан чийиним, курчагын беребиз. Ушул силердин айылда менин бир досум турат. Сен кайсы көчөдө турасың? Мен Линейныйда турам. Линейныйда. Кое тур. Мен азыр. Хондроритиносульфат натрия. Хондроритиносульфат натрия. Так. Түшүнүктүү. Ошондой дечи, досум. Рахмат. Ой, аксакал, кеттикпи? Эй, балам, акырын жыла бер. Шашпа. Шашып атып, эмнеге жеттик? Эмнеге келдик? Биз болсо шашабыз эле, шашабыз. Кайсы бир финишке чуркагансып, кубалашып тим эле жарышып аткансып. Калп эле фиништер го. Санасаң сан жеткиз. Ачыныгы финиш ал бирөө гана. Андан эч ким кутулбас. Аксакал, түшүнбөй атам. Мен деле
өзүмүн аялым, балам деп, энем деп иштөөчүмүн. Күндөп, түндөп контордон чыкпастан аялымдын картайганын, баламдын кантип чоңойгонун көрбөй. Ошондо кыйнала берчүмүн. Жашоонун таттуусун, өмүрдүн түйшүгүн сезе албай. Турмуш деген акыр мени тизгиндеди, токтотту, ойлонтту. Бирок өтө кеч эле катын баладан ажырап калдым. Мен үй бүлө менен чогуу болгон өтө сейрек дем алыш күндөрүмдү эстедим. Деги адамдын өмүрүндө канча дем алыш күн болот? Эгерде адам орто эсеп менен 70 жыл жашаса, анан жылына 52 жекшемби күн туура келсе, баары биригип 3,5 миң экен. Менин калган жашоомдо канча дем алыш калганын санасам, туура 1000 күн калыптыр. Ошондо мен туура 1000 актай барак сатып алып, ар жекшембиде кырга чыгып, ошол кагаздан куш жасап алып учурчумун. Бул мен үчүн кайталангыс сезимдер эле. Мына менин жашоомдун дагы бир күнү учуп кетти. 1000 даана кагаз куш, жалгыздыкта өткөн 1000 дем алыш күн. Бүгүн мен жашоомдогу акыркы кагаз кушту учурдум. Ошол учурдан тартып ар бир дем алыш күн, керек болсо ар бир күн мен үчүн жашоонун белеги. Андай белектер канча болорун бир гана жараткан билет. Сиздин сөздөрүңүз зээндик айтат экен. Баштай бер. Мен жалгыз, силер көпсүңөр. Силер абдан көпсүңөр.
Тоба кылмыкан. О, Кудай ай. Бул жашоодо кандай гана тагдырлар болбойт. Ушунчалык азап чегип, мындай гана жашоону улантыш үчүн кандай гана эрк керек. Сиз 1 жылдан бери бир топ өзгөрдүңүз. Сизге чоң рахмат. Мен кантип офисти өзгөртүрүштү, жашоону кантип өзгөртүп эми билдим. Мен баарын түшүндүм. Ооба, жакшы экен. Демек сизге менин кызматым кереги жок экен да. Ооба, сизге чоң рахмат. Сиз абдан чоң жардам бердиңиз. Мен сиз айткан сумманы ашыгы менен төлөп берем. Макул, анда сизге бардык жакшылык тилектин баарын каалайбыз. Контракт бүттү деген сөз да. Ооба, сиз менен контракт бүттү. Сиз борсуз. Кечиресиз. Бир сөз. Сиз жанагы 4 эркектин бирөөсүн тандап, жүрөгүңүздө бош орун табылдыбы? Ооба, бирөөнү таңдадым. Ким болду экен? Менимче сизге Искен жакта окшойт. Актан. Кечин экөөбүз чогуу концертке барып келбейлиби? Экөөбүзбү? Мен мененби? Сиз менен? Эмне мынча таң калдыңыз? Мен сиз менен мамиле курууга аракет кылып атпаймынбы? Бүгүн кечинде классика ойнойт. Спиваковдун оркестри келет. Моцарт. 6-чы концерти? Фа мажор. Мына 2 билет бар. 2 билет? Сиз бирөөнү чакырып койдуңузбу? Ооба, мен бирөө менен барайын дегем. Бирок мен азыр чалып кайра отказ берип коем. Азыр. Алтыным, мен да сени сагынып кеттим. Бүгүн концертке барбай калдык. Аха. Үйдө отуруп тур, макулбу? Азыр чоң апаң келет. Макул кызым, мен кеч келем. Мени бир сулуу кыз свиданияга чакырды. Макул, давай. Кеттикпи? Сиз свиданияны ат менен кылып койдуңузбу? Ооба. Кызганбайбы? Кызганат албетте. Ал болгон 7 жашта да. Ал баарына кызгана берет. Мен катын бозмун да. Жок.
Жок, сиз эч кандай катын поз эмессиз. Аягыңыз менен ажырашкандан бери эч ким менен сүйлөшө элексиз, мамиле боло элексиз. Жан дилиңиз менен кызыңызды сүйөсүз, тамак жасайсыз, кир жуасыз, анан дагы көп сериал көрөсүз. Бардыгы туура. Кеттик. Жазында мен келемин сенин жаныңа, кайталап махаббатым дагы да жашырбай айт сырыңды, айтсаңчы сагынычым көкүрөгүм агында. Махаббатым ай сенин жаныңда кубанамын ай сенин барыңда. Махаббатым ай сенин жаныңда кубанамын ай сенин барыңа. Кетпечи терең менин оюмдан келсеңчи менен сеген менин жолума. Махаббатым ыролон өзүңдү арылчы кусалы